Assalamu алейкум. Бүгүн сиздерге угри, акне, безетки, купероз, розация, беттеги, деги эле беттеги ар кандай көйгөйлөрдүн чечими хижама десем болот. Хижама аябай жакшы жардам берет. Сонун жыйынтыктар көрүп атабыз. Бүгүн болсо бизде купероз боюнча хижама жасайбыз. Бул кызыбызда купероз бар экен. Бетинде ысыкка суукка кызарып, аябай кыжалат кылат экен. Мен сизге кандай болот, хижама кандай жасалат, баарын көрсөтүп берем. Биринчи бетибизди жууп, таптаза кылып алабыз. Хижаманын алдын. Азыр бетин тазалап алдык. Эми бетин кийинки этап менен, кийинки тазалоочу этапка өтөбүз. Менде баардыгы одноразовый, щеткалар, губкалар баардыгы одноразовый. Экинчи этап, тазалоочу экинчи этап. Бул легкий пилинг. Бетти тазалап, беттеги черный точкаларды, ашыкча терилерди алып түшөт. Бетти тазалап алышыбыз керек хижамада мурун. Бетин тазалап бүттүк. Эми обезболивающий коебуз бетине. Азыр обезболивающий коюп алдык. Перчаткабыз сөзсүз стерильный болуш керек, таза болуш керек. Лезваларды тазалап, хлоргексидин менен обработка кылып, тазалап даярдап алдык. Терини хижамага даярдайбыз. Обезболивающий азыр действие берип баштады. Бул жерде проверка кылдык. Азыр вакуумный массаж кылып туруп, чувствуешь, да? Бул хижаманын капилляр терапия түрү. Жеңил жасалат, көгөрбөй, банканы көп кармабайбыз. Купероз бул теринин